Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында айлана чөйрөнү жаратылышты азайып бараткан жаныбарларды сактоо, гөлдөгү балыктардын көбөйүшүнө мүмкүнчүлүк берүү максатында өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн 3 айлык жарыяланган. Анын негизинде биосфералык аймактын кызматкерлери тоого көлгө рейдке чыгууда. Бул күндөгү рейдте көлгө чыккан браконьерлер кармалды. Эми алар ар бир балыгына айып төлөйт. 5 6 Bunun 2020 sonuna bir balık. Bir farel. Aboraki sigala 1010 som. Buna 1010 som. Bir штугу. Çoğun bu kişinekey eti ayırma yok. Bir farelge 2000 сом, сигаға 1000 сом айып төлөнүшү керек. Мындай айып браконьерлер үчүн кымбат. Алардын айтымында жашоо кыйын, жумуш жок. Анан айла жоктон балыкты негизги Греция булагына айлантышкан. Ну, детей надо, семью кормить надо. Много вот шабашки делаешь, что 400 сом в день. А сейчас хлеб-то стоит сколько. Как всегда, деньги все роль играют. Дали, отпустили. И отмечаемся. Без этого никак нельзя. Каждый рыбак отмечается. Бул күндөгү кармалган браконьерлер мындан кийин балык кармаганы чыкпайм деп убада берген жок. Тескерисинче чыгам, бирок кармалбаганга аракет кылам деген жообун айтты. Алардын айтымында буга чейин рейд кылып кармап алган жаратылыш сакчыларына балык менен кээде акчалай айып берип кетип калчу. Бул жолу андай болгон жок, кайык алынды. Мындан тышкары 8 километр тор чечилип өрттөлдү. Экинчи жол чыгып отурат рейдке биздин биосфера территориянын балдары, анан кийин заповедник балдар чыгып отурушат. Бу жерден эми өзүңөр көрүп отурасыңар, бүгүн мынакей 2 кайык кармалды. 2 кайык тор кармап отурат. 8 километрге жакын түрү балыктарды көрдүңөр. Бу жерде браконьерлерди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми бул жакшы көрүнүш эмес бүгүнкү күндө. Ошо биздин касиеттүү көлдөгү ошо илгертен бери жаралып келген балыктардын азайып баратышы. Буга мынакей браконьерлер гана күнөөлүү. Монда сеткалар болуп турса, күнүгө балык деле алып алат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз азыр аябай катуу чара көрүп отурабыз. Кытай торунун 100 метри болгону 200 сом. Мындай арзан баада сатылган торлорду браконьерлер күн сайын сатып алып көлгө салышууда. Ошондуктан ар бир рейдте эле 10 километрга жакын торлор чечилип жатат. 2 күн мурун Николаевский деген жерде барып иштедик, заливте. Ал жерден 5 кайык кармалды, 92 тор чечип чыктык да. Бир кайыгын өрттөдүк. Бүгүн болсо, бүгүн түнү менен ушуларды кайтарып жатып, бүгүн эртең менен саат 6-да кармадык. Гөлдүн балыгын сактап калалы деген коңгуроо кагылган сайын браконьерлер көбөйүп жатат. Алардын кармалгандарына мыйзамдын негизинде чаралар көрүлүүдө. Кээ бирөөлөрүнө болсо жаратылыш сакчылары өздөрү чара көрүп, алчусын алып кырыша болуп берерин айтып кетирип ийишкендер бар. Кытайдын тору болсо арзан. Мындай көрүнүштөн улам Ысык Көлдүн балыгын сүрөттөн гана көрүп калуу коркунучу бар. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күн Сереп.